Алейкум ассалам. Жол басты қайда Мирбек ұлы. Вот там жолдаштырам. Документ тарап болбой, рейд болуп да биз зарлым. За рулем? Рейд боюнча кагаздарыңыз барбы? Конечно. Алып келиңер рейд. Бер загородный участокпу? Загородный участокпу бер? Загородный эмес. Участокпу? Городской участок эмес да. Жок да. 1284-тün негизинде иштеп атасыздарбы? Ооба, рахмат. 1284-тün негизинде 46 пунктунда келет. Запрещается вставлять наряды менее 2 инспекторов в загородных участках. Менее 2 инспекторов деген жер бар. И в загородный участок в ночное время суток деген жерлер бар да? Инспектор бар дейм. Барбы ичинде? Кана көрөйүн. Отур азыр протокол болот. Жок, көрөйүн мен аны. Мыйзамды сыйлаңыздар. Туалетке. Жок, туалетке кетпей, кетеби, сиз автоматически службаңызды токтотуп турасыз. Мен кеттим. Мен кеттим. Мен мыйзамды билем. 1284-тün негизинде иштеп атасызбы? Мен канча турбайм да, мен аны кеткесиндечи. Ана дислокацияңызды көрөйүнбү, убакыт саатыңызды? Барбы? Убактыңызды көрөйүн. Каяка кеттиңиз? Келбейсиз берген. Аз келип берген. Жок, айке, дислокацияны көрүп каласыз. Так. Муну тартып алыңыз, ичинен телефон, WhatsApp-та да. Ушака жиберип берсеңизчи. Так, бул өтөктүн. Канчадан канчага чейин? Көрсөтүп бериң мага. Мусралиев Мирбек болду, мен. Бишкек 80-129 км. Болду. 15:00-дөн 23:00-га чейин, саат 19:32. Мусралиев Мирбек куттас, кет чалдым. Болду. Бирок мен сизге бербейм. Сиздики бирок тура эмес. Мен билем го. Жок, барчы эмес, жакшына сүйлөңүз. Жок, жакшына сүйлөңүз. Иштеген жокмун экен. Жок, барчы деп атпайсызбы? Баш деген жокмун, барыңыз дедим мен. Болуптур анда. Просто мыйзамды сыйлаңыз. Бирок мамлекетке 5000 төлөйсүз. Угатам. Assalamualaikum. Алейкум. Nasıl dokumentleriniz? Стационарный пост бер, а? Statsandarный пост. Пост. Айдоочулук көлүк, ана ОСАГО. ОСАГО. ОСАГО жок. ОСАГО жөнөшкек байкасы без 1-апрелде Жок. күчүнө кирген. Эми алабыз да аны. Эми алабыз? Ооба. Алып коюш керек да байкасы. Жок, биз эми машинаны жаңы эметип атпайбы? Бул 26 май күнү болчу, воскресенье күнү. Бул саат 19:30да. Состановка постуна бол жол менен 300 метрдей жетпей, ЖККБ бөлүмүнүн кызматкери мыйзамды бузуп, ички иштер министринин 1284 буйругун бузуп 55 пунктуна келет. Ошол жерде жалгыз турууга шаардан сырткары жана караң түнкү маал жана стационардык постто жалгыз турууга тыюу салынары айтылган. Ошол жерде токтотуп, мыйзамсыз иш аракеттериге кызмат абалын кыянаттык жолу менен пайдаланууга аракет кылды. Видеодо мен документин бербедим. Кайра жолумду улап бери эле жылганда бул Сосновка постуна чалып коюптур. Ал жерден башка кызматкерлер тозуп, видеону өчүрүүнү сурашты. Видеону өчүрбөөнүм макул болбогонун билишип, протокол түзүштү булар мага. Протоколду ушу ОСАГО боюнча страховка кылбапсыз деп 3000 сом өлчөмдө протокол түзүп беришти. Жана 1,5 сааттан ашык убактымды алып кармашты. Биринчи видеодо көргөндөй эле эмне үчүн жалгыз турду десем, туалетке кетти деп видеодо айтып атат. Бирок ал постко барганда
ЖКХБнын кызматкерлери мага ал бул жеке инструктажга гана келди деп актанып калышты. Бирок бул биринчи инспектор тозгондон кийин эле мен ордума жылгандан кийин эле кайра 1 минуттун ичинде эле кайра тозуп атышпайбы буларчы? Ушу кандай болуп калат? Наркы биринчи кызматкер кийинкилерге чалып коюп булар мени 3-өө тозуп чыгышты да. Анан бул биринчи видеону өчүрүүнү суранышты булар. А мен өчүрбөйм дегенден кийин гана ОСАГО боюнча ага чейин түзүлбөйт. Андан кийин протокол түзүлбөдү. Видеодо инспектор туалетке кетти дейт. А тиякта болсо бизге инструктажга кетти дейт. Келди деди да. Ошо мыйзам чегинде каралып берсе жакшы болот эле да. Эмне 1 минут сайын эле тозо берсе болобу? Анда Ош Бишкек жолуна келатып 1 минут сайын канча жолу тозушат булар бизди?